Коомдук телерадио берүүлөр корпорациясынын башкы директору Кайрат Иманалиев Малайзиянын KL TV Network компаниясынын директору Фаиз Хелми менен жолугушту. Анда КТРК өндүргөн көрсөтүүлөрдү кыргыз телефильм тарабынан даярдалган көркөм тасмалар Малайзиянын жана ага кошуна Сингапур, Филиппин сыяктуу мамлекеттерге көрсөтүү маселеси. Ошондой эле алардын берүүлөрүн КТРКнын 6 каналына тартуу боюнча кенен сөз болду. Айрыкча жаңылыктар маданий таанып билүү багытында. Мындан тышкары алардын өндүрүшүнөн чыккан фильмдерди Кыргызстанга тартуу боюнча меморандум түзүү макулдашылды. Биргелешкен меморандумга Малайзия менен Кыргызстандын башкы каналдарынын кызматкерлеринин тажрыйба алмашуусу дагы камтуу боюнча сөз болду. Белгилей кетсек, КТРК өз багыты боюнча башка мамлекеттер менен эл аралык кызматташтыгын бекемдеп келет. Жакын арада биз кызматташуу меморандумун түзүп кол коюшабыз. Бул боюнча биздин КТРК өндүргөн көрсөтүүлөрдү, биздин кыргыз телефильм тарабынан даярдалган көркөм фильмдерди ушу Малайзиянын жанагы кошуна мамлекеттеринин Сингапур, Филиппин мамлекеттерине ошо көрсөтүүнү тартуулоо, сатуу маселеси, андан сырткары алардын контентин биздин ушу 6 каналыбызга жайгаштыруу маселеси боюнча пикир алыштык. Анан ушул жылдын жай айларында Малайзияда ошол кино жана теле өндүрүүчүлөрдүн жарманкеси болот экен. Ошол жерге дагы биздин КТРК өндүрүлгөн көрсөтүүлөрдү биз сатып алууга жана аларды көрсөтүүгө даярбыз деп атат. Мына ошол өңүттө биз кеңири пикир алмашып, ошонун мындан ары кызматташуу маселелерин талкууладык. First of all, thank you to National TV in Kyrgyzstan. Биринчиден, Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында жайгашкан KL Television Network компаниясынын Бишкек директору катары Кыргызстандын коомдук телеканалына рахмат айтам. Биз Куала-Лумпур, Малайзия жана Кыргызстандын ортосундагы телекөпүрө боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонубузга кубанычтабыз. Биз ошондой эле Кыргызстанда малайзиялык контентти, ал эми Малайзияда Кыргызстандын берүүлөрүн жайылтууну кааладык. Мындан тышкары биз Малайзия маданиятын даңазалоону каалайбыз жана тажрыйба алмашууну сунуштайбыз. Биз дагы Кыргызстанды көпчүлүк малайзиялык кинопродюсерлерге кино же атайын программаларды тартуучу жер катары сунуштайбыз. Анткени Кыргызстанды маданияты бай, баалуулуктары бар өлкө катары билебиз.